Егер урматтуу мусулман бир тууганым, энең сени бул дүйнөгө алып келген болсо, дүйнөнү алдыңа алып келген атаң болот. Энең сага жашоодо өмүрдү тартуулап төрөгөн болсо, атаң сени бул дүйнөдө кантип жашоодо үйрөткөн болот. Егер энең 270 күн кучагында эчек эмизген болсо, атаң өмүр бою сенин тамак ашыңа, кийим кечеңе, сенин ден соолугуңа караган атаң болот. Энең сени көкүрөгүндө көтөрсө, атаң сени мүрүндө көтөрөт. Күчү менен, башкасы менен. Сенин жоопкерчилигиңди көтөрөт. Энең дайым курсаң токпу деп сурайт, ач эмессиңби дейт. Атаң болсо ач калбаш жолун үйрөтөт. Кандай калганда ач калбайсың. Энең сени жыгылбасын деп колуңдан кармайт. Атаң жыгылган жерден кандай турууну үйрөтөт. Эгер эне медресе болсо, эне бул мектеп дейбиз, эне бул университет дейбиз. Ошо университеттин каржылоочусу, ошол мектептин спонсору, ошол мектептин мүдүрү атаң болот. Эне мээримдүүлүктүн булагы болсо, урматтуу мусулман бир тууган, ата аманчылыктын, тынчтыктын булагы. Бирөөдөн сураган экен, үйүңдө аманчылык, тынчтыктын аламаты эмне десе, үйүмдөгү тынчтыктын, аламаттыктын, батылуулуктун аламаты эшигибиздин алдында атамдын галошу турганлыгында дептир. Атамдын чокою бут кийими эшиктин алдында турса, кандай келсең, атам үйдө экен дейсиң. Жашоодо эң чынчыл, кошомотсуз, карама каршылык сүйгөн жүрөк ал атанын жүрөгү болот. Ал сүйүү эч качан өзгөрбөйт.